Саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар? Гапыр Мадаминов агайыбыздын ата-энелер сиздер үчүн китебинен номер 26 сабак. Бүгүнкү өтүлүүчү тема ата тарбиясы. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Балдарга атанын тарбиясы, акыл насааты ыгы менен айтылса, жакшы таасир берерин, өмүр бою эсте калаарын турмуштук мисалдардан көрүп, сезип жүрөмүн. Ага өзүмдүн атамдын тарбиясынан да мисал келтирсем болот. Атам Мадаминов Маматкул өзгөчө билимдүү же мансап, дөөлөт күткөн деле эмес. Ал эмес, балалыгы оор жылдарга туш келип, 20-30 жылдар толук орто билими да болгон эмес. Жаштыгынан турмуштун оор кыйынчылыгын көрүп, Максим Горький сыяктуу баардык билим тажрыйбаны турмуш университетинен алган. Кой баккан, армияда кызмат кылган, кийин пенсияга чыкканга чейин Сүлүктүү шахты башкармасында катардагы жумушчу болуп иштеген. Ошол бир жерде 20-30 жыл үзгүлтүксүз иштегени үчүн 1989 жылы шахта башкармасы тарабынан Жигули автомашинасын алууга татыктуу болгон. Энем Курсанай 9 баланы чоңойтуп, тарбиялап, үйлүү жайлуу кылган. Анын 5-и жогорку билимдүү, калгандары да атайын орто билимдүү. Өзү да, балдары биз да эл катары эмгектенип, жашап, күн өткөргөн жөнөкөй адамдарбыз. Бирок мен атамдын жөнөкөй, мээнеткеч адам болсо да, жеке турмуштук тажрыйбадан акылы толуп, бай тажрыйбага ээ болгон, өзүнчө даанышман адам экендигин эс тартып, чоңое баштаганда анын сөздөрүнөн адамдарга мамилеси, күндөлүк турмуш тиричиликте байкай баштадым эле. Бүгүнкү күндө бир аз окуп, элди жерди көрүп, ар түрдүү адамдар менен баарлашып, ага дагы бир жолу ишендим. Alız ketken kulunun karanın, ay atake tanıyalvay turasın, oldun gelimce. Атамдын бизге эң чоң тарбиясы анын жеке эмгекчилдигинде, тынбай аракетинде эле. Ал көбүнчө тынымсыз эмгектенген, чор болгон колдорун көрсөтүп, балдарым, мен силерди ак эмгегим менен чоңойттум, окуттум. Силер да мээнеткеч болгула, адам болгула, ак эмгек менен нан таап жегиле деп айтаар эле. Атамдын ал сөздөрү бүгүнкү күндө да кулагымда жаңырып турат. Мен көбүнчө ойлоп калам. Мен окуучуларыма, балдарыма чала билимдүү атамдай тарбия берип, из калтыра алдымбы деп. Атам үй тиричилигинде эмгек тарбиясына өзгөчө көңүл бурар эле. Ким баласын жакшы көрсө, ишке, эмгекке үйрөтсүн, катуу тартипке үйрөтсүн деп айтаар эле. Yüz yıl boyu Айланайын деп артыкча алпештеген бала бошоң болот. Аталада эзилип, өзүңдү да, бирөөнү да уят кылат деп айтып калчу. Бирок үй тиричилик ишинде да, өкмөттүн ишинде да ойлонуп иштегиле, оолукпагыла, шашпагыла деп өзү үлгү көрсөтөр эле. Мисалы, үй, короо жайды шыпыруу, тазалоо, чөп чабуу, жер айдоо. Эмне ишти кылса да берилип иштээр эле. Ал киши жасап жаткан ишти карап туруп, сен да жасагың келип кетер эле. Эми түшүнсөм, атам жумушту сулуулук эрежеси менен адамдын сугу түшкөндөй бүтүрүүгө аракеттенген экен. Жумушту дайыма ачык маанай менен күлүп, жайнап кылгыла дээр эле. Атам менен иш кылсак эч чарчабайт да, зерикпейт да элек. Көп күлдүрүп сүйлөчү. Ошол эле учурда өтө сүрдүү, катуу, талапчыл эле.
Эмне ишти кылсаң, эмгек куралыңды даярда. Күрөк, орок, балта, керки, ат жабдык жана башкалардын баардыгы таза, курч, ишке жарамдуу болсун. Ошондо ишиң ойдогудай болот деп айтар эле. Эмгек куралдарын иштен кийин тазалатып, өз ордуна ирети менен койдурчу. Талааны, турмуш тиричиликти, мал чарбачылыкты, дыйканчылыкты эң жакшы көрөр эле. Биз студент кезибизде айлыгы жетишпей, серпая, тегерек жана башка адыр талаалардан чөп оруп, сатып бизди окутчу. Ошондо мен чуур баскан, жарылган атамдын колдорун көрүп, ичимден аяп кетер элем. Атамдын эмгегин кантип актайм деп Кудайдан ошону тилейт элем. Ишти берилип иште. Бүтүргөн ишиң өзүңө жакса, анан башкаларга жагат. Өзүң менен өзүң кеңеш деп көп айтар эле. Кыргыздын баласы болсоң, атты, эшекти токуп миништи бил, жаныбарды коргой бил деп айтар эле. Өзү ат минсе, аттын жоргосун, көрктүүсүн тандап минер эле. Тоодо, түздө, эңкейиште түшүп жетелеп алар эле. Эмнеге деп сурасак, малга жабыр болот дечү. Айрыкча жүк артканда өйдө ылдыйда жетелеп алгыла дечү эле. Ошентип атам бизди мал жаныбарга да мээримдүү болууга тарбиялап жүрүптүр. Өзү гезит окуп, телевизор көргөнү менен саясатка аралашчу эмес. Биз жөнөкөй адамбыз. Өз ишибиз, милдетибизди жакшы аткарып, туура, таза жашасак болду деп айтар эле. Урматтуу угармандар, ата тарбиясынын 1-бөлүмүн ушуну менен аяктайбыз. Кийинки сабактарда ушул эле теманын 2-бөлүмүн уга аласыздар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Саламатта калыңыздар. Басып кетип кармап калам олунан. Жолго чыксаң менден корккон атамдыр. Ошондого сүйүүсүнө жолугам. Алыс кеткен кулунун каранын, ай атаке таный албай турасың. Колдун келим сен сакыламалым, берер элем карегимдин кубатын. Күңгүрөнүп күйү тучат демеймен, күндө жүрсөң күрсө жөтөлүп, мени урдай көтөргөндөй сени мен, ай жүргүм келет жүз жыл бою көтөрүп.